мага жаккан нерсе аларга деле жагат. Боло берет дебеш керек да. Азыркы учурда ар кандай жигиттер болушу мүмкүн да. Просто биз ырды жөн гана калтырбастан ырга бир аз мындай өзүнүн жашоодо өзүнүн тандаган, өзүнө Куш келдик. Барыңыздарга Ош ТВ телеканалынан жалындуу салам. Кысыр ыйку буяда кысырым бар билиппи. Бул негизи ырдын автору мен эмесмин да. Бул ырдын автору бул ырдын пири Ырыспай дейт. Сөз обону Ырыспай Абдыкадыровдуку. Буга чейин бул Ырыспай агайдын ырларын оркестрдин коштоосунда студент кезде ырдачумун. Бирок мындай эстрада жаатында өзүмдүн репертуарыма кошуп ырдай элек болчумун. Мага обонун кайрыктары да жакты. Азыркы учурда да жакшылыктары да ырдап жүрөм. Айрым жаштар ырды укпагандар, билбегендер болушу мүмкүн. Анан кээде бул кимдин ырыле деп калат да, укпагандар жаштарчы. Кыз деле самап жигитти. Ушума караганда ошол улуу кыргыздын улуу композитору Ырыспай Абдыкадыровдун бул эң алгачкы жазган обону экен да. Биринчилерден болуп, анан ошол өзгөчө кыздарга, айымдарга арналган ыр болгон экен. Бул менин өзүмдүн сырым эмес, бул жалпы эле ошол автор өзү айткандай баягы кыздарга, айымдарга арналган ыр экен. Мен да ошол кыздарга, айымдарга арнап эле ырдадым десем болот. Клипте мындай өзүм ушул жаз айында шашпай тарттырайын деген өзүмдө пландарым бар эле. Клип Бишкек шаарында тартылды. Бирок ошол ыр жазылгандан кийин эле ошол менин жанымдагы жардамчыларым клипти деле тартып салалы деп, бул клип негизи кыш айында тартылган. Өзүмдүн ырдаган жерлерим студиянын ичинде. Кысыр ыйку буяда кысырым бар билиппи. Клипти өзүңүз деле көрсөңүздөр керек. Мен андай баягы стилим ал нерсеге көп мындай багыт жасабагандыктан, алар эми адам өзгөрүп туруш керек. Ырга жараша ошондой образды жаратыңыз деди да. Мындай жаш кыздардын образын жаратыш керек депчи. Анан ошол мени коштогон кыздарга дагы ушундай кийинесиңер деди. Ошол клипмейкердин талабын угуп, биз дагы ошого жараша образ иштетип, ошого жараша образ иштедик. Анан сиз айткандай, бул ыр мага клиптен дагы бул ырдын мага өзү абдан жаккандыктан мен ырдадым да. Өмүрлүш болсун деп тилейм, өзүмө жаккан жигитке. Кыздын деле өзүнө жараша талабы бар дегендей да. Ар бир кыздын өзүнүн жарашына, ар бир кыз өзүнүн табити болуш керек, өзүнө жараша адамдан өзүнө жараша нерсени талап кылат дегендей да. Эми боло берет деген болбош керек да. Эми азыркы заманда ар кандай мырзалар бар да, кээде жакшы мырзалар бар, жакшы эмес мырзалар бар дегендей. Анан кээде жакшы мырзалар сырттан жакшы адам болуп көрүнүп, кыздардын баарына жагып калышы мүмкүн. Кысыр ыйку буяда кысырым бар билиппи. Жок, андай учур менин негизи башыма такыр келе элек. Өзүң кандай болсоң ошондой болосуң дейт го. Жаныңда айланадагы адамдар да, менин курбуларым дагы абдан токтоо адам болгондуктан мындай бир адам деле мындай экен деп андай бизге андай нерсе боло элек, болбой эле деле койсун, андай нерсени мен каалабайм деле. Эми кээде баягы эми мага жаккан нерсе аларга деле жагат. Анткени баарыбыздын эле оюбуз, пикирибиз, талабыбыз деле бирдей эле да. Мен жакындагы досторум деле мисалычы, эми бардыгы эле ушундай болуш керек деп ойлойм. Сыйгызып жүргөн ичиме сырымды айтсам кичине.
просто биз ырды жөн гана калтырбастан ырга бир аз мындай ырга характер берели, ырга бир аз образ берип коелу деген максатта гана ал ырды кыздар менен кошо бийлеп тартылып, анан ошол бир аз образды берип койдук да. Ал ырдагы клиптеги каармандар же болбосо ырдагы маанидеги ал менин жеке жашоомо мага такыр туура келбейт. Мен жөн гана ырды жактырып, аны ырдап койдум. Менин жанымдагы кыздар, алар Бишкектеги эксклюзив би ансамблинин бийчи кыздары, мени коштогон кыздар. Ал эми тиги клипке тартылган кыздардын бирөөсү болсо, анын аты дагы Жумагүл экен. Ал кыз өзү аябай мындай актрисага абдан кызыгат экен. Бул кыз көптөн бери мага байланышып, көптөн бери жазып жүргөн да, клипке тартылам депчи. Анан ошол убакта как раз баягы клипке дагы дал келип калды. Анан мен өзүм Ош шаарында болуп калып, анан ал кыз да Бишкекте жашайт экен. Анан тартылсаңар ушул клипмейкер кайрылгыла десем, өздөрү барып, өздөрүнө ошол аткарган ролдор дагы өздөрүнө жагыптыр. Негизи клиптеги каармандар, мен аларды тандаган жокмун, өздөрү аябай ушул клипке тартылам деген абдан кызыккан адамдар экен да. Берки жанындагы бир кыз болсо, өзү дизайнер кыз, ошол биздин клиптеги костюмдарыбыздын, формаларыбыздын баарын ошол кыз тиккен. Түгөнгүр бардык жигиттер ай түгөлү болуп алышкан. Каарман жигит болсо, мен клибиме чейин деле көптөгөн клиптерге тартылып жүргөн жигит экен. Ал өзү кесиби стоматолог жигит, тиш доктор. Өзү ушундай шоу чөйрөгө актер болгонго абдан кызыккан, өзү абдан кызыккан жигит экен. Мен айттым, мен баягы ой тартыл деп айтпайм, ошол кызыккан адамдар тартылсын дедим. Кызыккан адамдар болсо, алар өздөрү келип убактысын арнап, кызыгып аткарат депчи. Өмүрлөш болсун деп тилейм, өзүмө жаккан жигитке. Клипмейкер бизге жөн гана мындай багыт берди да. Ушундай стилде кийинсеңиз, юбка кийсеңиз, же мындай ошо кыздардын ролун аткарыш керек деп бизге бир аз мындай стилдеги багыт берди. Анан биздин ошол менеджер жигитибиз ошол клиптеги тартылган, мен айтып аткан дизайнер кызды мага тааныштырды. Мен өзүм ойлоп аткам, мындай эле магазиндерге барып, өзүмө жаккан, өзүмө жарашыктуу эле кийимди алып, мындай тартылам депчи. Анан ошол кыздын учурда мындай ошонун дагы стилинен, костюмдарынан кийип көрбөйсүңбү деп сунуш болуп калды. Бирок ошол клиптеги биздин кийген кийимдерибиз дагы абдан ошол 2 күндүн ичинде тигилип бүттү десем болот. Абдан шашыш болуп тигилди да, чын айткандачы. Анан мен биринчи такыр көнбөдүм. Баягы буга чейин мен андай стилде кийинген эмесмин. Жок, кийбейм десем, алар мени көндүрүштү да, кийиш керек депчи. Анан кимдир бирөөгө жакты, кимдир бирөөгө баягы эми баарына тегиз жага албайбыз. Анан менеджер жигит дагы эми азырынча эми турмушка чыга элек болсоң, мисалы ушундай багытта кийсең боло берет. Эгерде сен баягы үй бүлөлү күтүп, уже үй бүлө күтүп калгандан кийин анда деп ойлонсоң болмок, кие бер деп алар дагы айтты. Аябай ойлонуп анан кийин макул мындай кечке эле бир стилде эле окшош кие бербей, кичине башка өзгөчөлүк болуп дагы башка стилде дагы кийинип көрөйүн деп кийип чыктык. Анан сиз айткандай бирине кимдир бирөөлөр өзүмдүн жеке баракчаларыма дагы абдан жакшы болуптур, кичине сонун болуптур, жарашыптыр дейт. Айрымдары такыр болбойт, жарашпаптыр дейт. Эми өтө жакты деп айта албайм, ой жакпады деп айта албайм. Бул бир аз да болсо мындай жок, мындай бир эле калыпта жүрө бербей, адам кичине болсо дагы мындай өзгөрүш керек деп ойлойм да. Кыз деле ирге чигитти. Сюжет учурунда дагы сен өзүң кошо болсоң, дагы башкачараак, дагы өзгөчөлүк болмок да. Мен ошол учурда чындап өзүм
болбой калып, мен бошогондо алар бошобой калат, алар бошогондо мен бошобой калам, бирибизге такыр дал келбей калгандыктан ошол бир күндө эле алар баардыгы саатына 1 саат 2 саатта жолугабыз деп ошол убакта эле съемка тартылып кетти да. Анан чындыгын айтканда мен өзүм ошол учурда болгонумда мен дагы клипмейкерден көбүрөөк нерсени талап кылат элем. Сценарийди бир аз өзгөртмөкмүн да. Мага торт менен бетине эме кылып коет да. Анан мен ушундай кадрларды жок эле кылып, мен мындай кандай десем, мен жалаң кыздар менен тартылып эле же жигиттерди бир дагы мырзаны тарттырбай, жалаң кыздар менен тартылмакмын да. Бул кыздын сыры болуп аткандан кийин кыздар жөнүндө ырдап, жалаң айымдар, кыздарды гана тартмакмын деп кээде ушундай ойлор келип кетет дегендей да. Мен көргөн жакын алыста мерими менен жагышкан. Ар бир кызды аярлап мамиле кылыш керек. Анткени ар бир үй бүлөдө кыз бар, ар бир үй бүлөдө карындаш бар, апа бар, эже бар дегендей. Ошондуктан ар бир кыздын өзүнүн тандоосуна жараша мырзасы болот дегендей да. Ошол мырзасын күтүп, ошол адамга жолукканга чейин боло берет деп эме, кыз да өзүнүн кадырын баркын билиш керек да. Түгөнгүр бардык жигиттер ай түгөлү болуп алышкан. Клиптин дарегени өтө деле мындай катуу сын пикирди уккан жокмун, бирок өзүмдүн жакын бир курбу кызым, анан дагы бир эжем деле, бир эжем айтып калды, ал негизи жаман деген жок, жакшы эле болгон. Просто жанагы жерде мен өзүмдүн бир аз ошол кийинген жеримде мен бир аз кичине ачыгыраак жерлер бар да. Эми сен буга чейин ар дайым мындай узун кийип, ошол нерсеге эл сени көнгөн дейт да. Анан андай кийип туруп эле башкача болуп калсаң, деп мындай сразу адамдарга эме болуп калат экен дейт. Ошол нерсени гана кемчиликти айтты да. А так башка андай деле кемчиликти башка эч кимден азырынча уга элекмин. Кээ бир курбуларым сонун болуп тур, адам болот ушундай болуш керек дейт да. Сен эмне элдин адамысың, сен өзгөрүп турушуң керек, ар кандай кийинишиң керек, ар кандай болушуң керек дейт. Тандалдырып туруш керек. Жакшы. Бирок бул нерсе чыгармачыл ырчылар үчүн мындай, сен үчүн өсүү болот, ар кандай нерсени адам өтүш керек да. Адам дайым эле бир калыптуу эле баары эле 5-5 болуп эле боло берсең дагы эме болуп кетет да. Айрым учурда ушундай нерселер, кичине кемчиликтер болуп турса дагы, ал нерсени кийин сен эске аласың.